Ассаламу алейкум достор. Кирип келе жаткан жаңы жылыңар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Сиздер менен Екатеринбург кыргыздар YouTube каналы. Сиздерге мекендештерге жакшы маалыматтар жеткирүү максатында бүгүн кайрадан KG Недвижимость агентствосунун кеңсесине келип отурабыз. Менин жанымдагы айым ким деп таң калып жаткан болсоңуздар, адаттагыдай айткандай эле KG Недвижимость компаниясынын основатели, директору Самара эжекебиздин жанында отурабыз. KG Недвижимость агентствосы бир жакшы жаңылык болду. Себеп дегенде агентство Москва шаарында экинчи филиалын ачты. Самара эжеке, экинчи филиал кут болсун. Москвадагы мекендештерди дагы үлүү кылыңыздар. Кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен коллективиңиздер бар болсун. Дагы ушундай жакшы маанай менен бүгүнкү эфирибизди баштайлы. Куш келипсиз. Рахмат Дастан, бардык көрүүчүлөргө салам. Кудайга шүгүр, Москва шаарында көптөн бери максат кылып жүргөн бир ой максатым бар болчу. Ушу Москва шаарынан дагы кеңсе ачып, биздин кыргыз мекендештерибизди турак жайлуу кылабыз деген ошол максатым ишке ашып, азыркы учурда Кудайга шүгүр Москва шаарында иш алып барып жатабыз. Иш башталды. Башталды. Анан акыркы бир ай ичинде видео роликтердин баары эле Москвадан чыга баштады. Ой, KG Недвижимость компаниясы офис ачты. Ушул жакта кубанып эле бир тортторду, шампандарды ачып эле ошол жакта жыргап жүрүп атасыздар. Анан ушундай бир билесиздер, кыргызда сөздөр бат таркап кетет эмеспи? Кээ бирлерден угуп калдым, KG Недвижимость компаниясы Москвага көчүп кетипти деген бир сөздөрдү угуп калдым. Ошого бир комментарий айта кетпейсизби? Екатеринбург шаарындагы офисиңер эмне болду, иш болуп атабы, кандай? Екатеринбург шаарында биздин эң главный кеңсебиз Екатеринбург шаарында. Эч жака кетпейбиз. Мен ал жакта да, бул жакта да иш алып барам, Кудай буйрса. И кала берсе, башка дагы шаарларда ошондой сонун Кыргызстандын KG Недвижимость агентствосын башка шаарларда да ачабыз. Андыктан кыжалат болбоңуздар. Екатеринбург шаарында мурда кандай иштесек, азыр да ошондой иштеп сиздерге кызмат көрсөтмөкчүбүз. Ой, рахмат. Туугандар, уктуңуздар да, KG Недвижимость компаниясы эч жака кетпеди. Баягыдай эле өз ишин Екатеринбург шаарында да улантып жатат. Учурда Москва шаарында да экинчи филиал ачты. Самара эжекебиздин укканыбызга караганда, Кудай буйрса, башка шаарлардагы офистерди ачып, филиалдарды ачып, кыргыз мекендештерибизди кубандырып, үйлүү кылабыз деген максаттар бар экен. Максаттарга жетиңиздер дейли. Эми ишке өтсөк эжеке, Самара эже, мисалы, мен ойлондурган нерсе, мисалы интернеттен чукулап отуруп, мындай статистикага караганда Россияда 400дөн ашык агентство бар экен. Ушундай ипотека, недвижимость, ушундайлар менен заниматься эткен, ушундай 400дөн ашык компания бар экен. Бирок ошондо иштеген риэлторлордун баары бул орус туугандар. А бирок арасында кыргыздар аз. Мисалы, Екатеринбургдан аз элесиздер да. Башка улуттардан деле аз. Анан менин мындай суроо келип чыгат. Сиздер банктарга барып, баягы келишим түзөсүздөр да, келишим түзгөндө мындай кыйынчылык жаралбайбы? Сен башка улуттан экенсиң, типа сен кыргыз экенсиң деген сыяктуу бир кыйынчылыктар жаралбайбы? Жок, банктар менен келишим түзгөндө эч кандай кыйынчылыктар жаратпайт. Баягы барго, ар бир адам өзүнүн ишин так аткарса, азыркы учурда биз эң жогорку деңгээлде банктар менен келишим түзүп, бардыгы менен эч кандай бөлүшпөйт, баары жакшы иштеп жатабыз. Бирок жакшы иштеп жатабыз дедиңиз, жана сүйлөшүп атканда да айтып калдыңыз, наоборот бизге кызыгып атышат. Акыркы учурда ошо Москвага ачылгандан кийин аябай көп сунуштар түштү. Сен чындап эле кантип иш алып барасың, чындап эле ушунун баарына кантип жетишесиң, сени бир адам спонсор болобу деген суроолор дагы болду. Сен ушунча акчаны каяктан таап, ушундай кандай кыласың дегендер дагы болду. Жок, бизде мен эч ким мага спонсор болбойт. Эч кандай элдин акчасына мен реклама кылбайм. Бардыгы чындык, живой рекламалар. Мисалы, үй алып берсем, ошол адамдан ыраазычылыгын алып, если макул болсо, анан ошону реклама кылам. Анан банктардан аябай көп сунуштар түштү. Ушул учурга чейин 18 банк менен официальный түрдө партнер катары иштесек, азыр дагы 5-6 банк менен Кудай буйрса жакын арада иштеш баштайбыз. Банктардын өздөрү сиздерге сунуш кылган себеби бул, значит, бул реклама жакшы кетип атат. Ооба, биздин агентстводан башкалар деле банктар билет, что биз акыркы учурда Абсолют, Росбанктар менен аябай көп сделка өткөргөнүбүздүгүнө байланыштуу. Азыр башка банктардан да аябай көп сунуштар түшүп атат. Сенен иштешебиз деп. Жакшы, эң жакшы. Ар бир иштин кыйынчылыгы да болот. Анан кыйынчылыкты жеңгенден кийин анан жемишин берет деп, жемишин биз көрүп жатабыз. Баягы азыр бул сет деген оңой нерсе экен да. Бирден болсо ушу сетке чыгып калат. Көрөбүз, жемиштер кетип атат, үйлөрдү алып берип атасыздар, кубантып атасыздар. Эми
баягы жыл аяктап калды. Сизге суроо бергим келип турат. Эми буга чейин үйдү кантип алабыз, кандай документтер керек деген бир суроо жоопторду мурунку видео репортаждарда сураганбыз. Аны YouTube'дан таап издеп көрсөңүздөр болот. Анан кийинки толук информацияларды дагы кийинки видеороликтерден Самара эженин өзүнүн баракчасынан недвижимость компаниясынын кеңсесине келип уксаңыздар да болот. Ал эми суроо эжеге быйылкы жылдын эсебинен былтыр кетип атканын айткансыз, бир быйыл 100 жашык адамга үй алып берсем деген бир максат койгонсуз. Ошол максатка жеттиңизби? Жана быйылкы жылдын эсебинен канча адамга үй алып бере алдыңыз? Так санын айта аласызбы? Так санын айта алам. Быйыл карантинге байланыштуу бардыгыбызда эле кыйынчылык болгон жок. Бардыгыбызда эле кыйынчылыктар болду. Ошого байланыштуу быйыл 100гө жетпей калдык. Так бүгүнкү күндө 85 кардарыбызды турак жайлоо кылдык. Турак жайлоо кылдык. Значит, Екатеринбург шаарында кимдир бирөө бизди көрүп калгандыр. 85 үй бүлөнүн ичинен ким бизди көрүп аткан болсо, турак жайыңар куттуу болсун. Ошол үйлөрдөн очор башарылуу болгула, үй бүлөлүү, бала чакалуу болгула деп тилек кылалы. Анан калган Екатеринбург шаарында менимче 40 миңден ашык мигранттар жашап келебиз. Качабы 10 миңине тилек кылам ушундай ушу Россиядан үйлүү болушту. Эми Москвага филиал ачканга 1 ай болду. 1 айга чакындап калды. 1 айдан ашты. Ал жактан бир кардар үйлүү болдубу? Ошол азыр ачылганыбызды 3 ноябрда ачтык. Кудай буйруса, эртең вторник күнү, тагыраак 22 декабрь күнү биринчи кардарыбызды Кудай буйруса турак жайлоо кылабыз. Одобрение болгон кардарларыбыз көп. Азыркы учурда үй издеп, үй көрсөтүп иштеп жатабыз. 3 ноябрда ачкан болсоңуздар, аз эле убакыт болуптур да. Аз эле убакыт болду. Аз эле убакыт болуптур. Албетте, Москвадагы туугандарга да эгер көрүп жаткан болсо, сиздерге жалындуу салам. Ар дайым мындайча айтканда, орус туугандарга квартплатаны төлөп жүрө бербестен, өзүңүздөрдүн үйүңүздөргө төлөңүздөр деп жакшы ниетти билдирип кетүүгө уруксат этиңиздер. Ал эми эфирибиздин аягында кыска нуска бир элибизге болгон каалоо тилек жана алдыга койгон бир максаттарыңыз жөнүндө айта кетсеңиз. Саламатсыздарбы мекендештер, ушул KG недвижимость агентствосы сиздерди турак жайлоо кылуу максатында кызмат кылып келсе, эми алдыда дагы жумуш боюнча дагы ушу жакшы бир максатым бар. Ошол максатым ишке ашып, ошо көп биздин жаштарды колдойн деген бир жакшы ниетим бар. Биздин жаштар кара жумушка көбүрөөк чуркабастан ушундай жакшы бир жумуштарда иштесе экен деген бир максатым бар. Анан бардыгыңыздардын келе жаткан жаңы жылыңыздар менен ар бириңиздердин үй бүлөңүздөргө бекем, ден соолук, чыныгы бакыт, анан дагы 2021 жылы жакшы жылдардан болсун, карантин болбосун. Ошо. Эң жакшы. Сиздердин дагы ишиңиздерге ийгилик, ар дайым ишиңиздер жемиштүү болсун. Екатеринбург шаарында коллективдер да аябай көбөйүп калыптыр. Баарына үй бүлөлүк бакыт, сизге да дем, күч, ар дайым ушундай позитивный болуп жүрө бериңиз. Баягы адамдын иши жүрүп атса деп аркасына сөз обязательно эшиттейт. Аркадагы эч ким сөздөргө маани бербестен ар дайым алдыга кадам таштап жүрө бериңиздер. Ал эми бизди көргөн көрөрмандарга, жалпыңыздарга айта кетмекчимин. KG недвижимость деген бул эмне? Мындайча айтканда, ипотекага үй алып берүү, же болбосо ижарага үй алып берүү. KG недвижимость ишенимдүү үй, ишенимдүү өнөктөш. Сиздер менен Екатеринбург кыргыздар YouTube каналы болду. Достор, бул видео менен бөлүшүп коюңуздар. Ал эми кимде ким үй алам деген болсо, кимде ким үйлүү болом деп максат кылып жүргөн болсо, албетте KG недвижимость компаниясына кайрылыңыздар. Ал эми алдыда боло турган шайлоо тынч аман өтсүн, аман эсен иштеп мекенибизге кайталы. Сиздер менен биз болдук. KG недвижимость агентствосуна Россиянын бардык аймактарынан кайрылсаңыз болот. Сиз каалаган жерден, сиз каалаган үйдү ипотекага алып беребиз. KG недвижимость жашоонун жаңы сапатын түзөбүз. Мени карап атасыңарбы? Көрүп атасыңарбы? Жакшылап карап тургула. KG недвижимость компаниясынын коллективи. Ушул кирип келген жаңы жылда сиздерге ак ниетти, чынчылдыкты, тынчтыкты, тоокчулукту каалайбыз. Жаңы